Эльмира Ажықанова, Салима, әңгіме. Açıq күрөң түстегі чолок пальточон, башына қызыл шарфын тықита салынып алған орта бойлы арық шырай жаш аял, қолына желім баштық қармап, көгімді тепкіштеріменен өйді көтеріліп, 4-ші қабатқа шығып баратты. Баштығында бір бөлкен ана, 5-6 жұмыртқасы дағы майда чүйдесі бар. Бұл тепкіштердің жарығын көгізіп оңдап қойайын деген ешкім жоқ. Жашағандардың бар сілі ертелі кеч қараңғыда сипалап келішіп, өз эшигин таап бір бөлмө үйлөрүнө кирип кетишетти. Ошону менен дым болушат. Әлиги аял караңгыда тепкичтерди аярлай басып, 4-чү кабаттагы өз эшигинин тушуна келип чөнтөгүнөн ачкычын сыйпалап таап каалгасын ачты. Босугосун аттары менен жарыгын чырк эткизип күйгүзүп, эшигин кайра шартып бекитип алды. Бул үйдө ал жалгыз жашайт. Башта курбу кыздар менен чогуу турчу ушул бөлмөдө. Баарысы кийим тиккен фабрикада иштешчү. Окууга тапшырабыз деп элеттен келишип, өтө албай калган кыздардын көбү кайра айылга кеткиси келбей, ушул фабрикага үйрөнчүк болуп жумушка орношуп калар эле. Анан аларды тигүүчүлүккө байлап койгонсуп, эч жакка кетпей, ал тургай көбү күйөөгө да чыкпай, таңдан кечке күркүрөп шаркыраган машинелерден дөбө болуп үйүлгөн кездемелердин арасында баш көтөрбөй иштей беришчү. Күн артынан күндөр зуулдап өтүп, айлар жылга кантип алмашып атканын элесте алышчу эмес. Жумушчу кыздарга сөзсүз жатакана берилчү. Мына алиги аялдын үйү анын жумушчу кезиндеги жатаканасы эле. Заман оодарылып, чоң ишканалардын иши токтоп, менчикке өтүп, баштагы бир калыпта өтүп аткан жай турмуш эми күн сайын, саат сайын өзгөрүп атты. Фабриканын иши солгундап, айлык акы кечиктирилип, жумушчуларды кыскартуу башталды. Баалар кымбаттап, акчанын күчү кете баштады. Мындай болоору эч кимдин оюна келген эмес. Акыры жумуш таптакыр токтоп, кыз келиндердин көбү башка иш издешип, базарга чыгышып, айрымдары бош олтуруп калышты. Анан алар турган жатакана менчикке чыгарылып, жашап аткандарга сатылат экен дешти. Акыры ошондой болду. Баасы арзан эле бычылды. Эми бир бөлмө болсо да алардын өз менчиктери болуп калды. Ошондо алиги аялдын жанындагы курбу кыздары туш-тушка кетип калышып, өзү жалгызээлик кылып калган ушул бөлмөгө. Ошондон бери мында жалгыз жашайт. Аялдын аты Салима. Жашы 30-дан оодо. Ал өзүнүн жаштыгын, өткөн жылдарын эстегиси келбейт. Анын баарын акылынан өткөргөндөн качат. Эмнени эстейт? Кайсы жакшы күндөрүн ойлойт. Кайрадан жүрөгүн оорутуп өкүткө батуунун эмне кереги бар? Ошондо эле тагдыры өзгөрүп кетмек беле. Салима сырт кийимдерин чечип, халатын кийип, чоң жолугун ийине чаап, эски диванына кыйшайды. Эми адатындай бөлмөнүн бурчун көпкө тиктеп телмирип жата берет. Уктап деле кетпейт, же туруп бир иш менен алаксыбайт. Бир кыйлыга жатат. Өткөндө эстеп кереги жок дейт да, кайра баары бир эстей берет. Анын өзөк төрттөгөн өкүнүчү бар. Салима жаш, баю, ишенчээк эле. Окууга өтпөй калганда фабрикага үйрөнчүк болуп кирип, 3 кыз бир бөлмөдө чогуу жашап калышты. Чарчаганды билбеген, балалыгы кал элек жаш, шайыр кыздар. Жаздын бир жакшы күнүндө Салима Жаныш аттуу жигит менен автобуста келатып таанышты. Жигит аны жатаканасына чейин узатып келди. Жаныш шыпылдаган, кичипейил, куудул чалыш, кишинин ичи коюнуна кирип кеткен ийкемдүү немекен, кандай жигиттер жаш кыздарга бат эле жагат эмеспи? Салиманын татынакай экенин, көргөндө эле жагып калганын, азырда анын жанынан кеткиси келбей атканын айтып алиги жигит жатакананын кире беришинде кызды бир топко кетирбей турду. Жакшы сөз кимге жакпасын? Кайсы урга черкектин жылуу сөзүн уккусу келбесин? Ошентип алар акырындап ынак болуп кетишти. Салима эми Жанышсыз өзүнүн жашоосун элестете албай калды. Күткөнү, ойлогон эле Жаныш. Анын айткандарынын, чечимдеринин, сунуштарынын баарысын туура деп эсептейт Салима. Жигит андан 7-8 жаш чамасында улуу. Үркүрөгөн күз келгенде үйлөнөбүз. Айылдагы тинемдин алдына барып, чоң той өткөрөбүз, деди бир күнү Жаныш.
Ошентип ысык сүйүүнүн илебине мас болуп, көзү ала чакмактанган жаш кыз жанышка өзүнө ишенгендей ишенди. Бакыттын кучагында балкып жүрүп бир күндөрдө кош бойлуу болуп калды. Буга ал бир чети кабатыр болсо, экинчи чети кубанычта болду. Жанында жаныш турганда Салимага сарсанаа болуштун кереги жок эле. Кыздын боюнда бар экенин укканда жаныш бир азга үндөбөй туруп, анан баары жайында болорун айтты. Ошентип алар болжошкон күздө жакындап келатты. Жаныш айылга барып, ата-энесине бир аз кол кабыш кылып, кайра келээрин айтып, Салима менен коштошуп кетти. Бир аптадан кийин келмек. Кечиккенден кечикти. Салима жол карап саат санап күттү. Бир ай өттү, 2 ай өттү. Көз аяктап кыш келе турган болду. Бирок жаныш кайрылып келген жок. Дайынын да билдирген жок. Көрсө анын ошондо эле үй бүлөсү 2 баласы бар экенин аны тааныгандар Салимага кийин айтышты. Кыздын кош бойлуу экени элге билинип, фабрикадагы кыз келиндер көбүр шыбыр сөздөрдү айта башташты. Өзү менен бир цехте иштешкен энесиндей курактагы аялдар бар эле. Ошолордун бири Гүлүмкан эже, экөөнүн цехтеги жумуш орундары жанаша болчу. Анын үстүнө Салима алгачкы 6 айда Гүлүмкан эжеге үйрөнчүк болуп бекитилген. Тикмечиликтин эң жөнөкөй эрежелеринен тартып иштин ар кандай жагдайларына чейин айтып үйрөткөн. Эми ментип жаш кыздын алданып калып чүнчүп жүргөнүн сезген Гүлүмкан бир күнү Салиманы четке чакырып алып сүйлөштү. Болору болуптур. Эми боюңдан алдырба деди. Кийинкиңди ойло. Күйөөгө чыгып дагы балалуу болушуң керек. Сен жашсың, турмушуң али алдыда. Балаңды аман эсен төрө да багып алчуларга берип кой. Балага зар болгондор бөпөлөп өстүрүп алышат, деди. Мындай кеп кеңештерден кийин Салима бир аз жеңилдей түштү. Кандайдыр эл алдында бети да ачылгансып калды. Бирөөлөргө берип кой деген кеңешин да эп көрүп, көңүлү бир аз тына түштү. Антпесе баласын кайда алып барып, кайда багат? Ата-энесине эмне деп жооп берет? Гүлүмкан эженин кеңеши менен врачтын каттоосуна туруп, мыйзам боюнча фабрикадан болочок энелерге төлөнчү тиешелүү акчасын да алды. Гүлүмкан эженин эл айтып кала берет. Жаш кезде ким гана жаңылбаган деген сөзү кызды кадимкидей сооротуп, чыйралтып койду. Ал ай күнүнө 7 уул төрөдү. Чогуу жашаган курбу кыздары төрө түйүнөн жатаканага чыгарып келишти. Гүлүмкан эжеси баланы бере турган жерди да дайындап койгон экен. 3-4 күн өзүң эмиз, деди ал. Бала ууз сүткө кансын. Энесине аздыр көптүр ыраазы болсун. Анын алып барып беребиз. Эми өзүңдү ошого көндүр. Алар бөпөлөп багып ала турган колунда бар адамдар. Атын-эң билбеген бойдон калсын. Анын үстүнө замандын түрү бул болсо, балаң тургай өз жаныңды багыш оңой эмес. Балалуу аялдын эрге тийиши да кыйын болот. Ошентип 3 күндөн кийин жаш төрөгөн Салима баласын көтөрүп алиги аял экөө Күүгүм Талаш шаардын батыш тарабындагы темир жол вокзалына жакын жерге келип, таксиден түшүп калышты. Бир аз жогору басып анан Кызыл Аскер көчөсүнө кайрылышты, аңгыча караңгыда кирип кетти. Көчөнү бойлой бир топ жерге чейин жүрүп барышты. Бир убакта Гүлүмкан үн катты. Сен эми ушул жерге токтой тур. Мен байкап келейин, деп алдыга басып кетти. Салиманын көзү караңгылап, жүрөгү дүкүлдөп, таман алдындагы жер аста чайпалып аткандай болду. Баласын бооруна кысып алып, шарт бурулуп качып жөнөксү келди. Жылуу оролгон төшөгүнүн ичинде Наристе анда-санда кыбырап, энесинин жүрөгүн бетер козгоп жатты. Салиманын көзүнөн аккан жаш тыпылдап баласынын жуурканына тамып кетти. Ымыркайынын бетин ачып, жылуу лебин жыттап алды. Бооруна кысты. Эмчеги чымырап, ийип баратты. Көкүрөгү сууланып кетти. Наристе да кыбырап, башын буруп, ороо учуна оозун тигизип эмчек издей баштады. Салима жолдун четиндеги арыктын кырына отура калып баласына эмчек салды. Сүтү диркиреп кетти. Экинчи эмчегин алаканы менен басып турду. Курсагы ача түшкөн Наристе чопулдатып эмип кирди. Бышылдап энтигип, энесин акыркы жолу эмип атканын сезгендей ууртунан агза жан далашып сооруп жатты. Эми ал күчүгүм, эми кой, энеңди кечир балам. Атың да коюлган жок. Мейли, өздөрү коюшсун. Сен эми башкалардын баласы болосуң. Кечир мени балам, деп Салима ый аралаш үзүл кесил шыбырап жатты.
Kursağı toya düşken Ымырай oğuzun bülk ettirip uktap kaldı. Enesi emçegen hakırın tartıp alıp Naristenin yüzünü kovmay cevap koydu. Angıça gülüm kan jetip geldi. Salima, jürü, üylöründe okşaydı, bara vereli, dedi şaşa süylöp. Eki ayal ünü katışpay dağı bir top jirge basıştı. Zangırata salıngan eki qavat çoğun üydün janına gelip toktaştı. Terezileri büyüp turuptur, aylanası beyek duvalmenen tosmalınған jaşıl qoğuz darbazalı eken. Ayal eki jaktı tegerete qaradı, hiç kim görüngen жоқ. Salima'nın kolundan balağını alaq koyup, darvazanın tübünü ayarlığa jatkırdı da, sol tarafındağı qoңғыроğunu sömöymenen uda bastı. Bir vaqta bosoğunun jarığı güyüp, öydün eşigi açılıp, erkek kişinin qoğuranğan önü oldu. Ayal gettik degende işaret kıldı. Ekö gelgen jolu menen şıpıldap jönüp ketişti. Salima артынан biri kuup kelatkanday jürögül akıldap, mas kişi deyten daroo bolup, akıl esin çiğnay alбай bara жатты. Eçe, tigiler balаны görbe kalbayбы? Entigip şıvırap sıradı Salima. Göröt bodum, sırtqa çıgıp qarayt da, işenimdi aytты ayal. Darbazanın sırttın qarar beken. Qamsana qarayt debedim be. Alami tigil üydögülөр uşul gündü kütüp jatışkan. Uşul günü, uşul saatta eşkinin aldına erkek bala taştap ketişerin bilişetile. Balaga koyu turgan ısımın dayardap, oro çulğu alıp, jata turgan bölmösünün gaylap, sütün bışırıp, sırtqa kulak salı belengdep sak turuşkan. Qoңғыроу uda basılganda ayalı selt etip çoçup, göğsünü çık degende işaret kılıp, eki kolun kökürögünü qayçılaştıra basıp turup kalgan. Бұл үйде жашаған Райкүл менен Мырзабектің баш қошқондорына 10 жылдан ашты. Бири-бирине төп келишкен, бірін-бірі сүйген жуайлар. Райкүл өз ішіне турмушына тыққан. Айтчы сөзді бетке айтқан чапчаң мүнөзі бар, чынчыл қалыс аял. Көздөгөнүнө жетмейінче жаны тынбайды, аракетчил. Ары бір іште аяғына чыгара жасайды. Башкалардын да ошондой болушун талап кылып турат. Мырзабектің мүнөзі тескерисинче токтоо, чечим чыгарууга шашылбайт. Көп иштерди унчукпай жүрүп бүтүрөт. Бирок экөө бири-бирине абдан ишенишет. Бирин-бири толуктап турушат. Университетте чогуу окушкан. Башта экөө эки мекемеде эсепчи болуп иштешчү. Маяналары чеке жылытпагандыктан анын үстүнө жакында кыскартуу болот экен деген имиштерден улам, алар жумуштарын таштап, өздөрүнчө дүкөн ачып, бара-бара аны кеңейтип, соода борборуна айлантышып, күндөр түндүр иштеп, айтор жасаган иштери үзүрлүү болуп, жакшы үй сатып алып, жашоо тиричилигин мыктылашты. Көптөрдүн акыл оюна бой түшүрүп кирип келген эсеп чоттуу замандын катаал талабына ылайык иш кылышты. Бирок тагдырдын бир айыбы балалуу болушпады. Кудайдын буйругу ушундай окшойт. Бүгүн алардын үйүнө бала келди. Баркырап ыйлаган наристе алардын үйүндөгү мелтиреген тынчтыкты бузуп, Райкүлгө түйшүктүү кубаныч алып келди. Кермесине баланын бир карыш көйнөктөрү, кызыл-тазыл жалаяктары жайылып айтор, алардын үйүнө чоң жаңылык кирди. Баланын атын Бектур коюшту. Жакын адамдарын үйүнө чакырышып, чакан бешик тойда өткөрүштү. Эне сүтүн толук эмбей калган эле болбосо, Райкүл Ымыркайды колунан келишинче бөпөлөп багып атты. Бала күн санап турулу берди. Салима эмчегинин сүтү тартылгандан кийин жумушуна кайрадан чыкты. Бул учурда тигүүчүлөрдүн саны азайып, цехтер бири-бирине кошулуп, кыскарып, жумушчулар бир эле мөөнөттө иштөөгө түшкөн экен. Өзбекстандан келчү кездемелер келбей жатканын, жакында фабриканын иши токтоорун, андан көрө азыртадан башка жумуш издөө керектигин күнүгө сөз кылышат тигүүчү аялдар. Салимага деле сарсана болбоду. Анын ою ар күнү баласын деле. Ишке алаксып унутасың дешкен чогуу жашаган кыздары. Бирок ал унута албай жүрөт. 3 ай болду, 5 ай болду деп ичинде санап жүрөт. Бөлмөсүндө Ымыркайдын жука топусу менен эт көйнөгү кала берген экен. Ошону аярлап бүктөп, кичинекей баштыкка салып, чемоданынын түбүнө катып алган. Кээде кыздар жок кезде алып чыгып жыттап кайра салып коет. Ымыркай нарсенени магдыратып жыргаткан чыгымдуу жыты. Мындай жыты эч жакта жок. Аны кайра жыттап алса көңүлү бир аз тынгансып калат. Күндөрдүн биринде ал иштеген цехте жумуш токтоду.
Ал тургай акыркы маяналарын төлөп бергенге да фабриканын күчү жетпей калды. Банкрот болду дешти. Мындай сөздү мурда ким угуптур? Көрсө бул иши бүттү дегени тура. Элеңдеген жаш кыздар мындай абалда кимге, эмнеге ишенерин билишпейт. Шаар жеринде ким менен кимдин иши бар? Салима кыздар менен нан жасаган ишканага камыр жуургуч болуп иштей баштады. Иш кыйла оор экен. Дүкөндөгү нандар ушундай күн түн дебеген чоң түйшүк менен жасаларын буга чейин ойлоптур. Маянасы деле анчейин, бирок убактылуу иштеп турса болчудай. Анын баласына болгон сагынычы камыр менен кошо жуурулуп, калыптарга кошо салынып, нан менен кошо бышып бүт шаарга тарап жатты. Көчөдөн бала көтөргөн аялды көрсө бурулуп карап өтөт. Менин балам эмеспи деген ой келе калат. Дүкөндөн, базардан нарселердин тыбыйган ботинкелерин көргөндө жүрөгү эзилип, эмчеги чымырап, ийгенсип кетет. Колуна алып, кармалап көрүп, кайра ордуна коюп коет. Менин балам да ушундай ботинке кийип калды го деп ойлойт. Атын ким коюшту экен? Жок дегенде, ошону билбедим деп өкүнөт. Атын билсе эле издеп таап алчудай сезилет. Ошентип, жыл айланды. Ишкананын кожоюндары кыздарды убакыт саатка өлчөбөй иштетип, кээде маянасын кемитип берип, каалабасаңар кете бергиле дегенчелик мамиле жасагандыктан Салима башка жумуш караштыра баштады. Гезиттерге чыккан жарнактардан иш издеди, эмне деген гана жумуштар жок. Короо шыпыргыч, дүкөн жуугуч, кагаз кескич, таразачы, бала баккыч, үй кызматчы. Маяналарын сураштырса, бири да чеке жылытпайт. Бирок баары бир иштеш керек. Күн санап акчанын күчү кетип, жашоо кымбаттап баратты. Базар экономикасына баратабыз деп атышты элдер. Ал эмне деген нерсе экенин Салима анчейи түшүнө албады. Эми ал окуйм деген оюн унутту. Ага эми кайдагы окуу? Аны окута турган айылдагы ата-энесинин деле чамасы чакталуу. Салимадан башка деле үй толо балдары бар. Атасы өгөй, өздөрү башта 3-1 тууган эле, апасы азыркы өгөй атасынын үстүнө кийирип алган. Андан 5 төрөдү. Ошентип алар 8-1 тууган. Аларга да азыр жашоо оңой болуп аткан жери жок. Колхоз жоюлганы, алар да азыр ишсиз. Үлүшкө бөлүп берген жерин иштетүүгө өгөй атасынын чамасы келбей, өзү башка бирөөлөргө жалданып иштеп жүрөт. Ошон үчүн Салима өз жанын өзү гана багышы керек. Эркектен көңүлү сууп калган жаны алардан өзүн окшун кармайт. Алардын баарысы коркунучтуу, алдамчы болуп көрүнөт. Ошентип ал работа деген гезитти барактап жумуш издей баштады. Үй кызматчысы керек деген кулактандырууга чалса, олжу орусча аралаштырып сүйлөгөн аял Салиманын ким экенин ийне жибине чейин териштирип сурады да, бизге жогорку билимдүү аял керек деп телефондо шарт коюп таштады. Салима кемсине түштү. Кайра кийинки кулактандырууга көз жүгүрттү. Таразачы керек деген номерге чалды. Сураса, момпо суйларды таразылап өлчөп, баштыктарга салып желимдейт экен. Ар күнү таңкы 7-ден кечки 7-ге чейин деди. Айлык маянасы болбогон акча экен. Дагы бир кулактандырууга чалды. Бала баккыч керек. Маянасы жакшы. Маянасы жакшы дегени жага түштү. Ага да чала баштады. Мында да телефонду аял киши алды. Жарыя боюнча чалып жатканын билдирди. 1 жаштагы баланы эртең мененки 8-ден кечки 6-га чейин багуу керек. Дагы башка шарттарды келгенде сүйлөшөлү, деди ийкемдүү сүйлөгөн аялдын үнү. Эже, мен сизге кантип жолугушум керек? Үйгө кел. Бүгүн саат 5-ке чейин келип калсаң болот. Аял үйүнүн дарегин айтып берди. Салима илгиртпей жазып алды. Батыш көчөсү 141. Саат 5-тен кечикпей баруу керек. Ооба, шаардын батыш тарабында. Ал 38-чи автобус менен барып, айтылган аялдамадан түшүп калды да даректи сураштырды. Чоң жолдун буруу жакта экен, бара жатып ал баягын эстеди. Ушул тарап болчу. Ооба, ал тургай ушул көчө менен келишпеди беле? Алдан чыккандардан батыш көчөсүн 141-чи үйдү да сураштырды. Бир аз басып солго бурулат экен. Мына, дал ушул жер. Ал тургай ушу ченге отуруп баласын эмизбеди беле? Анан тетиги бурулуштан солго бурулушкан. Алакандай кагазга жасылган чөнтөгүндөгү даректи дагы бир карап алып, сол тарапка бурулду. Катар үйлөрдүн номерларын карап отуруп, 141-чи үйгө жакындады. Дал ошол. Баягы 2 кабаттуу, жашыл дарбазалуу үйдүн так маңдайына келди.
Жүрөкүлдү коркконун же кубанганын билбей ден дароо боло түштү. Муну бирөө атай жасап, сыртынан баамдап, сынап тургандай Салима элеңдеп артка кетенчиктеди. Демек ал өз баласын бакканы келе жаткан турбайбы? 1 жаштагы бала дебеди беле? Ооба, ал жакында бирге чыкпадыбы? Эмне кылыш керек? Саатына карады. 5ке жакындап калыптыр. Демек, кириш керек. Бирок аны алиги аял таанып билип койчудай сезимде турду Салима. Ачындыгында алар бирин-бири көрүшкөн эмес да. Жок, кайдан таанымак эле? Салима акыры коңгурону басты. Дарбаза ачылып, жашы 30дан ашып калган арык чырай сулуучу аялчыга келди. Саламатсызбы же? Салима күнөөлүүдөй акырын учурашты. Саламат. Реклама менен келдиңби? Райкүл да анын үстү башына сынай карады. Ооба. Жүрү үйгө кир, сүйлөшөлү. Райкүл Салиманы ээрчитип ичкери киришти. Үйдүн ичи жыпчылуу, уядай жагымдуу экен. Ашканасы жактан курулуп жаткан тамактын жыты бур деди. Салиманын ою балада болуп, эки жагын каранып аны көзү менен аста издей баштады. Анан кайра байкап койбосун деген ой менен кайдыгер болуп туруп калды. Жок, баланын үнү угулбайт. Уктап жаткан го. Аңгыча Райкүл аны ашканага чакырды. Экөө бир топко сүйлөштү. 1-2 чыныдан чай ичишти. Салима тигинин бардык шартына көнүп отурду. Айнып кетпесе экен деп ичинен кабатырланды. Акыры сөз бекиди. Баланы 3-4 күн чогуу багышып, эгер Салимага көнсө, Райкүл ишке чыкмак болду. Эртеңден баштап Салима бул жумушка келе берет. Коштошуп чыгып баратып да аркы бөлмөлөр тарапка кулак салды. Баланын үнү угулган жок. Эже, балаңыз уктап атабы? Деп чыдабай сурап жиберди. Ооба, жаңы эле киринткем. Кирингенден кийин магдырап көпкө уктайт өзү. Эртең келсең таанышасың. Сага көндүрөбүз. Рахмат, жакшы калыңыз эже. Райкүл Салиманы узатып чыгып, дарбазасын жаап ичкери кирип кетти. Салима шаша басып, чоң жолду көздөй кетип баратты. Кайда, эмнеге шашып баратканын өзү да баамдабай энтигип, ылдам баса берди. Эртең кайра эртерээк уулуна келүү үчүн алдастап шашып бараткандай сыягы. Бир чети жүрөксүп, кооптонуп баратты, өзүнчө күбүрөнүп, сүйлөнүп да баратты. Каралтым, уулум, мен сени таптым. Эми сени бакам. Жан дилим менен бакам, күчүгүм. Мени тааныбайсың го. Менден чочуркайсың го. Кап. Атыңды да сурабай калыптырмын. Мейли, эртең таанышабыз. Эртең уулум. Ошентип Салима жатаканасына кантип жеткенин билбей калды. Улаан бир буймун кармалап, эмне кылганы жатканын өзү баамдабай бир топко убаралана берди. Ошол үйдүн босогосун аттап, баламды көрөм деген ой үч уктаса түшүнө кирген эмес эле. Акыры жуунуп таранып, кийим кечелерин иреттеп уулуна барууга даярдана баштады. Эми ал уулу үчүн алиги сулуучу аялдын оту менен кирип, гүлү менен чыгууга даяр болуп турду. Бала гана бакпастан бөт үй тирилигин жасап берүүгө макул, анын баарын баласы үчүн жасайт. Уулунун гана жанында болсо болгону. Кечинде жумуштан келген Мырзабекти уулун көтөрүп Райкүл тосуп алды. Бала сырттан кирген атасын көздөй эки колун жайып талпынды. Ал көнүгө ушинтет. Мырзабек кечкисин бала менен бала болуп ойнойт. Коляскасына салып, таза абага чыгып келишет. Диванга чалкасынан жатып алып, курсагына мингизип ойнотот. Тиги бөлмөдөн бу бөлмөгө тайтайлап бастырат. Ошон үчүн ал атасы эшиктен киргенде талпынып, аны көздөй канатын жайып оптулуп жөнөйт. Райкүл күйөөсүнө чай даярдап атып, Салима жөнүндө айтты. Мырза, бүгүн да бир кыз келиптир. Сүйлөштүм. Жашы 20 экен. Эртең келе бер дедим. Шар эле келе бер дегениң кандай? Байкап көрүш керек да. Бала багалабы, жокпу? Мырзабек аялын жактырбай тиктеди. Мен деле байкайын деп 3-4 күн чогуу багалы, көрөлү дедим. Кантип эле үй жайды баланы чоочун бирөөгө таштап коюп ишке кетип калайын? Маянасын сүйлөштүңбү? Баса жок. Ал өзү да сураган жок. Кызык го. Айлыгын сурабаган ал кандай неме экен? Жаш неме сурагандан тартынган го. Мен дагы айтпаптырмын. Райкүл ичинен ушуну ойлонуп калды. Чын эле Салима маянасы жөнүндө сураган эмес. Ал маянаны эстеген да эмес.
Мурда сууда бурбурун Райкүл өзү башкарчу. Суудага эсепке тыккан болгондуктан иштери майнаптуу болуп, тапкан кирешелери жакшы эле. Кийин бала менен үйдө олтуруп калганда жалданма сатуучуларды алышкан, бирок эмнегедир эле өтүмдүүлүк азайып, киреше мурдагыдай болбой калды. Анын себептерин изилдеп да биле албай коюшту. Кыскасы, Райкүл ишке өзү чыкпаса болбой турган. Мырзабек экөө ушуну кеңешип, Бектурду бала баккыч жалдап бактырмак болушканы ошол. Бала бакчага деле берелде ойлошкон, бирок убагында алып барып, кайра кечикпей алып туруу керек экен. Андан көрө жылуу үйдө бала баккычка бактырган жакшы эмеспи? Суукта жолдо эртелиге чалып жүрүп бала ооруп да калышы мүмкүн. Ошентип Салима эртең менен так 8-де алиги үйдүн босогосун кайрадан аттады. Колуна баласын көтөргөн Райкүл ашкана тараптан чыга келди. Келдиңби? Кире бер. Салима болтойгон сүйкүмдүү баладан көзүн тарта албай туруп калды. Эсине шак эле жаныш келди. Окшош экен. Көзү, кашы, мурду жанышты эстетти. Кел мага, келе кой, деп Салима сыр бербей, эки кол менен баланы өзүнө чакырды. Бала аны чоочуркай карап туруп, артына шарт бурулуп энесинин мойнунан бекем кучактап алды. Анан кайра акырын Салиманы тиктеди. Райкүл баласынын кылыгына жыргап жылмайды. Бул сенин эжекең, эми сени багат. Сен качпагын балам, деп уулун бууруна кысып эркелетип алды. Эже, аты ким? Аты Бектур. Беку деп эркелетебиз. Жакында бирге чыкты. Эми басат Кудай буйрса. Тушоосун кесебиз, Беку? Анан алар баланын бөлмөсүнө киришти. Тосмолу жыгач керебетине отургузуп, оюнчуктарын берди. Сен эми ойнотуп тур. Курсагым тойгуздум. Ашканамды жыйнап алайын. Колум бошобой жатты эле, деп Райкүл чыгып кетти. Салима баланы чоочутуп албайын деп аста мамиле кыла баштады. Башындагы топусун оңдоп кийгизди, оюнчуктардын алдына жакын жылдырды. Бала оюнчук күчүгүн кармаган бойдон Салиманы чочуркап тиктей берди. Артына бурулуп энесин издегендей болду. Келе кой, Бектур, көтөрөйүнбү? Ал баланы өзүнө чакырды. Аны көтөрүп алып бооруна кысып жыттагысы келди. Бирок баланын чочуркап турганын көрүп, колуна алганга батынбады. Бала керебеттин бурчунда жаткан кичинекей сары топту алам дегендей колун сунду. Салима топту баланы көздөй тоголотту. Бала эки колдоп өйдө көтөрүп кайра бурчка ыргытты. Салима кайра тоголотту. Бала кайра да ыргытты. Ошентип экөө ойной баштады. Күчүк менен ойношту. Оюнчук паровозду керебеттин кыры менен айдашты. Маймыл, койон, мамалактын баарысын бурчка тизип жыйнашты. Бала Салимадан эми чочуркабай ойной баштады. Келе кой, Бектур, мен сени көтөрөм, деп чакырып көрдү эле, бала колун сунуп оптулду. Салима аны бооруна тартып көтөрүп алды. Бөлмөнүн ичинде ары бери басып, дубалдын боорундагы сүрөттөрдү сөөмөй менен көрсөтүп ойнотуп жатты. Бала да Салиманы туурап кичинекей сөөмөй менен сүрөттөрдү сайгылады. Ошентип алар бат эле бири-бирине жакындай түшүштү. Кантсе да экөөнүн ортосунда жаратылышынан жакындык бар да. Балким бала ошону сезип аткандыр. Эне менен баланын ортосун кандай да болсо бириктирип турган табияттан бүткөн бир улуу көч, улуу туюм бар эмеспи? Салима баланы бооруна кысып, ууртунан, мойнунан жыттады. Топусун чечип, үкүнүн тыбытындай жумшак, суюк чачынан кайра искеди. Бооруна кайра кысты, өз баласын колуна алып эркелетип отурганына ишине албай, көкүрөгү ысып, кубанычы менен өкүнүчү аралашып, уулуна болгон сагынычы ашып-ташып, ачуу ыза алкымына келип, дилинде баласынан кечирим сурап жатты. Бала да ушуну сезгенсип, Салиманын көкүрөгүнө башын коюп, бышылдап тынч олтурду. Акырын караса көзү коюуланып, кирпиктери ылдый тартылып уйкусу келип калыптыр. Салима аны термелтип, комай таптап олтуруп уктатты. Керебетине аярлай жаткырып, үстүн кичинекей мамык жуурканы менен жылуулап жаап койду. Магдыра уктап аткан наристене бир топко карап турду да, уйкудагы баланы тиктебейт деген апасынын сөзүн эстеди. Бул түшүбү же өңүбү? Же бирөөлөр атайын ушундай шарт түзүп атабы? Ушуга акылы жетпеген Салима дендароо болуп отура берди. Баласына кайнаса каны кошулбаган кайдагы бир аял ээлик кылып, эне болуп отурганына,
Öz balasına özünün çıpalaktın uçunday akısı, ukuğu joktuğuna içi açışıvattı. Bir vaqta bölmöge Raykul başmakta. "Ha, uktap kaldı va?" dedi akırın şıvırap. "Ova, uktadı." dep Salima uğurluğun karmatıp koyğonday uğurdan şak tura kaldı. Raykul balаны qımtılap, juurkanın oңdap düzdedi. "Jürü anda çay içele. Men de idiş ayaklarını direttep aldım." Ekөө aşkanaga girip çayga oturuştu. Çay üstünde dağıla bala jönünde süйлöştü. Özü ançayın dile çırılуу emes, jooş ele. Kursağı toq, götönü qurgaq bolsa, kişini qıynabayt, dedi Raykul. Salima sözgü aralaşa albay qısınıp oturdu. Oşentip Raykul Salimaga 2-3 gündün içinde balanın bulamığın, tamağaşın bışırgandı, giyim keçesini qayda juup qayda koyğondu üretdi. Aşkananın şartını düşündürdü. Kıskası dağı 2 günden keyin Raykul jumuşka çıkıp, Salima balanı özü bakmay boldu. Bala da ağa kadimkide gönüp kaldı. Salima köp balalı uyda çoğoyup öskөндүктөн öy ovqatına jakın ele. Böböktörün bakkınga apasına çoğun jardamçı bolçu. Oşonduktan ağa bul uydagi kızmatı eş dile oorçuluk alıp kelgen jok. Anın üstüne öz balasını bakkanda oor bolçu beleyinege. Kojoyunдар erteden geçke jumuşlarında Raykul uyga telefon çalıp balany ulam surap turdu. Salima olsa balanı da bağıp, araçuluda uy jumuşlarını da jasay berdi. Al bara bul uy bülöge aralaşıp gönüp ketdi. Keyde kojoyunдар jumuştan keyin de karmalıp je, konokko barıp geç kele turgan bolsa, jatakanasına barbay uşul uydere kala beredi. Salimanın çin dilden jasagan kızmatına Raykul da içinen razı bolup, ağa öz singlisindey mamule jasap jüredi. Bektur Salimaga abdan ile gönüp aldı. Etegine jağışıp karış çıldırbaydı. Geçinde giyinip ketkeni jatsa erçi uylaydı. Raykul aldap soğula varaң alıp kaladı. Erteň girip gelse talpınıp jönöydü. Hüýde işenimdүү adam bar üçün tigiler da işlerine köňlü tok ketişet. Başka jumuşka getip kalbasın dep alar Salimaga mayanasın durus tülüşet. Bektur eme şıdır ile basıp kaldı. Tili de buldurap çıkıp geledat. Kılıktары sonun. Gönüge bir joruk duyrunadı. Erkelegendi da bilip aldı. Salimanın jürögi ezilip ketet. Geçinde atenesine anın gündüzgü joruktarını aytıp beret. Birok bir gana çındыкta men balanın öz enesimin degende aytbaydı. Anı eç kaçan ayta da albaydı. Uşul çındыкtan özü korkot. Aytsa emne olorun elestitkenden korkot. Al kokus özdürü bilip kalsaçı de oyloganda çoğun sanağa düşüp ketet. Çındık, akırı bilinip kalfaha ile degen tüpöğül oy, anı daima tımısın kıynap duradı. Kokus bul yübülöden getöge tora gelse, balasından dağı bir jolu ajırayby, hoşunda kantet. Akırı bir günü bularga bala vakıç zarıl bolboy kalganda geçiş gerekti. Anan ömür boyuyla bular menen çoğu jaşay vermek bile, nauşunday oylor Salimana tüpöğülüge salıp duradı. Oşenti aradan 2 yıl öttü. Bektur üçkö çıktı. Mırzabek uğulun sünnetke oturguzup, joro joldoş tuğan tuğuşkandарын çakırıp, toy ötkörmök boldu. O, bul toyga bir top dayardık görüştü. Akırı belgilengen günü konok bölümüge çoğun dasturkun jayılıp, Raykul'dun butu-butuna tibey çurkap, Salima da çoğun jardan berip жүрді. Balasına toy berip atışsa, kantip jardan beribeydi. Eşiktin aldından ulağın bir maşine gelip toktop, konoktor kadası menen kaalgı basışı uyga girip, kojoyunдар menen ısık uçuraşıp, toyuңар toy kulansın deşip, şağın şököt baştaldı. Salima konok uyga çay taşıp, Raykul'dun aytkanın şıpıltap atkırıp, araçoluda üstünkü kavatka çurkap çıkıp, Bekturdu da karap jana tınbay jattı. Sırttan dağı konoktor girişti. Aşkından çığa kalgan Salima alarga eşik açtı. Karıgan kempirde jölöp tayap kirgizip kelatkan ayaldı körü kalıp Salima dal bolup turup kaldı. Al, bayağı fabrikada birge işteşken, balasın uşul uydun bosoğosuna taştaşkan gülüm kanırı. Anı oşol boyunca kayra görgün emez. Mıneme aradan 3 yıl ötüp, al ökö uşul uydun bosoğosundan joluşup kalıştı. Birin biri tiktegen boydan öten kütülbögenin gaysız avalda turuştu. Salamatsız ba, gülüm kanaca, geliniz, dedi Salima ozunu uçraşıp. Gülüm kanda şaşkalaktay düştü. Ha, sen Salimasın mı? Dedi işin albay. Oha, hay butam, sen kaydan bul жерде жүресің?
Ал таң қалғанын жашыра албай тұрып қалды. Салима күтілбеген оқиға эмне дээрин билбей, оозуна кеп келбей далдырады. Теге аял кантсыда көптү көргөн кыраакылыгы бар эмеспи? Башкаларга сыр бербей, конок бөлмөгө кемпирди колтуктап кирип кетти. Салиманын жүрөгүнө бүлүк түштү. Толку боюна муздак суу куюлуп кеткендей болду. Мындайды күткөн эмес. Көлөмкан эжеге дал ушул үйдөн жолхам деген ой өч уктаса түшүнө кирген эмес. Көрсө, бул аял кожоюндарга тууган турбайбы? Райкүлдүн төркүндөрүнөн экен. Ошону эми түшүндү. Ушул ой мурда башына таптакыр келбептир. Эмне болот? Кандай күн болот? Кантип эле тиги эже Райкүлгө Салима жөнүндө айтпай койсун. Анда Райкүл кантер экен? Бул жагын элестетүү кыйын. Эмне эле безилдеп кеңеш айтып, баланы бөпөлөп бакып алчу адамдарды издеп, кыздын эртеңкисине кам көрүп жүрөт десе, көрсө, өзүнүн жакын адамдарынын камын ойлоп жүргөндүр. Той өз каадасы менен өтүп атты. Конок бөлмөдөгү меймандардын шаңдуу күлкүлөрү, кээде шатырата кол чабышкандары, ырдагандары угулуп атты. Салиманын ою быт-чыт. Ашканадагы идиш аяк менен алек, конок бөлмөгө кирүүгө жүрөгү даабай, Райкүл менен Мырзабекти тик карай албай өзүнчө эле күнөөкөр. Анан бир ой келди. Ушундан көрө чындыкты өзүм эле айтып берсем, балким жеңил болор. Күлүмкан эжеден мурда өзүм айтсамчы? Билбейм. Анда эмнеге ушуга чейин айткан жоксуң дешсечи? Ушундай ойлордон Салиманын башы салмактанып, көздөрүнүн тегереги ысып чыкты. Райкүл конок бөлмөдөн улам чыга калып эмне айтса, унчукпай баарын жасап жатты. Ошентип, түн жарымында той аяктап, коноктор тарай башташты. Босогодон чыгып баратышып да, Бектурга ак тилектерин айтышып, ата-энесине убай көрсөткөн уул болсун дешти. Мырзабек менен Райкүл аларга кайра-кайра ыраазылык билдиришип, жакшы тилектерге жетине албай кубанышып, улам бир коноктун чапанын кийгизип, устукан салган баштыктарын колдоруна карматып узатып атышты. Тойдун эртеси да болду. Үй ичи баары жыйналып, ордуна коюлуп, эртеси кожоюндар жумуштарына кетишти. Алардын көз караштарынын өзгөргөнү Салимага байкалбады. Баары баштагыдай эле, эч нерсе билбегендей. Ал тургай көңүлдөрү кунак. Балким Күлүмкан эже эч нерсе айтпагандыр. Баса, ошондой сөздү той үстүндө айтмак беле? Ооба, айтпаганы чын. Бирок баары бир айтат. Керек болсо, телефон чалып эле айтып коет. Ушундай нерсе аял кишинин ичине кантип батсын? Анын үстүнө жакын туугандар болсо, башта өзү аралашкан иш болсо. Арадан бир аптадай убакыт өттү. Бир күнү ишинен эртерээк келген Райкүл үйүнө кеткени камданып аткан Салимага кайрылды. Салима, мен ушу кезде аябай чарчап жүрөм. 10 чакты күн эс алып албасам баспай калдым. Мырзабек да эс ал деп атат. Бир жакка барып эс аласызбы? Салима бүшүркөп сурады. Жок, кайдан? Эртеңден баштап үйдө эле улам. Баланы өзүм карайын. Сен да чарчадың. Эс алып ал. Мейли. 10 чакты күндөн кийин өзүм чалам сага. Макулбу? Макул. Анда эртең келбей эле коеюнбу? Ооба, ошент. Райкүл илинип турган сумкасын колуна алып сыдырып ачты да, булгары капчыгын сууруп чыкты. Майнаңды алдын ала төлөп коеюн. Антпесе үйдө олтурганда акча керек болот сага. Жок эже, толук иштегенден кийин эле алайын. Кой, ала бер. Кыз кишиге акча дайыма керек да. Райкүл Салимага 1 айлык майнадан кыйла көп акча сунду. Эже, бул көп го? Көп эмес, ала бер. Сен деле көп иштедиң. Салима кетүүгө камынды. Райкүл менен коштошуп, уктап жаткан Бекуну эңкейип куумай жыттады. Жүрөгү түпөйүлдөнүп бир нерсени сезип жатты. Ошентип кош айтышып, үйдөн чыгып кетти. Салима 10 чакты күндөн бери үйдө бош. Соңку күндөрү телефондон коңгуроо күтө баштады. Эмнегедир Райкүл чалбай жатты. Ооба, ал өзүм чалам деген. Мүмкүн дагы бир аз эс ала турайын деп жатса керек. Арадан дагы бир аптадай убакыт өттү. Дале чалган жок. Эми Салима телефонун туткасын колго алып өзү чалды. Түтүлдөгөн тынымсыз үндөн башка эч жооп болбоду. Кайра чалды. Кайра эле ушул добуш. Бул эмнеси?
Basa çarçadım debedi öyle. Balkim telefonda surup salgandır. Ушундай ой менен ал өзүн сооротуп жүрдү. Арадан bir айга жакын мезгил өттү. Салима уулун сагына баштады. Жумшак чачынан, ууртунан жыттагысы келди. Боорuna кысып ойноткусу келди. Таттуу тилин уккусу келди. Анан бир күнү эмнеси болсо да барып билип келейин деп чечти. Баягы тааныш дарбазанын алдына келип коңгуроону басты. Эшиктин алдында күрсүйгөн дөбөт байланып туруптур. Ал арсылдап үрө баштады. Бул кайдагы эт? Жаңы алып келишкен го, деп ойлоду Салима. Коңгуроону дагы басты. Ит ажылдап күчөбүрдү. Бир маалда үйдүн эшиги ачылып, улгайып калган чоочун аял дарбазаны көздөй чайпала басып келе жатты. Сага ким керек? Деди улуту өзбекче, уйгур кебетеленген кымбат баалуу халатчанын кара каштуу толмоч аял. Райкүл эже жокпу? Салима таңыркай сурады. Алар көчүп кетишкен кызым. Бул үйдү биз сатып алдык. Качан? Кайда? Салима уккан кулагына ишенбей дал болуп калды. Кайда көчкөнүн билбейт экенбиз. Анысын бизге ачкан жок. Аял чоочун неме менен көп сүйлөшкүсү келбей дарбазасын жаап алууга камданып турду. Демек сиз билбейт экенсиз да? Биле алмадым, кызым. Мейлиңиз, кечирип коюңуз. Болуптур, бара кой. Аял дарбазасын шарт жаап ичинен бекитип ары басып кетти. Салима турган ордунда ден дароо болуп тура берди. Аны бири чокуга чапкандай болду. Ушундай болот деп ойлобоптур. Көрсө Гүлүмкан эже айткандыр. Ошон үчүн Салиманы бошоткондур. Өзүм жалам дегенинде маянасынын алдын ала көбүрөөк төлөгөнүндө кеп бартыр. Акыры баланы алып минтип көчө качышкандыр. Эмне үчүн ушинтип экен? Мени талашат дедиби, же уурдап кетет дедиби? Айтор, издерин жашырыптыр. Чындык баары бир билинип тура. Салима жолдо ыйлап баратты. Бектурду эстеп, жүрөгү чарт-чарт тилинип, өзүн кайда батырарын билбей, ошол дүйнөдөн кечип кеткиси келип, өз башын өзү муштап баратты. Баласын эми кайдан издейт? Кайдан табат? Тапканда да аны эми Салимага киме кылат? Ушундан көрө баягы таштаган бойдон көрбөй койгондо эмне? Эмдигиче унутуп деле калбайт беле? Ушул үйгө мени тагдыр эмнеге кайра алып келди экен? Ушинтип жазалайын деди го. Мына сенин күнөөңдүн жазасы ушул деди го тагдыр. Жазыксыз баланы чоочун короохо таштай качкан кандай болорун бил деди го. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деген ушул турбайбы? Жаным Бекутай, каралдым, сени кайда алып кетишти? Эми сени көрбөй каламбы? Кайдан табам сени? Салима ушинтип буркурак ыйлап баратты. Бейир топко барып ыйын тыйып, өзүн өзү соорото баштады. Өзүнчө сүйлөнүп келатты. Балам, чынында мен сени аларчалык бапестеп бага алмак эмесмин. Экөөбүздү атаң алдап таштап кетпедиби? Менин шартым жок да. Асага тенин кам көрүп окутуп, келечегиңди түзүп беришет. Тапкан ташыганын сага жумшашат. А мен кайдан? Анын тагдырындагы жүрөккө так болуп кала берген дагы бир оор күн ушул болду. Ошол күндөн бери карай 10 жылдай мезгил өттү. Салиманын жашы 30дан оду. Баягы боюнча баласынын дайынын такыр биле албады. Райкүлдү да, Мырзабекти да, Гүлүмкан эжени да шаардан эч бир жолуктура алган жок. Көчөдөн мектепке бараткан же келаткан бала көрсө бектур болуп жүрбөсүн деген ой менен кылчактап көздөрүн карап өтөт. Жок, ал эмес. Балким алар бул шаардан чыгып башка жакка кетип калышканбы? Ким билет? Ошентип Салима айылга да барбады, турмушка да чыкпады. Чынында ага сөз салган эркек болгон жок. Өзү да кабыгына бекинген үлүлдөй болуп, 4 тубалы үйүнөн алыс чыкпай жалгыз жашап келет. Бирөөнүн менчик дүкөнүндө сатуучу, чектеп берген маянасы бар. Эртең менен таш тепкичтер менен ылдый түшүп жумушуна кетет. Кечинде таш тепкичтер менен өйдө чыгып үйүнө келет. Үйүнө келет да жымжырттыктын уясындай болгон бөлмөсүндө жата берет. Күнүгө ушундай. Мына азырда ачык күрөң түстүү чолок пальтосун кийип, кызыл шарфын башына уруп, кичинекей желим баштык көтөрүп үйүнө кайтып келатты.
Ушул таш тепкичтер дайыма караңгы. Абайлап капталдагы тосмочу каштык кармап басуу керек. Ушунча жылдан бери бул чердин жарыгын эч ким оңдоп койбоду. Ушунча жылдан бери Салиманын да жүрөгүнө чарык алып келген эч нерсе, эч ким болгон жок. Анын бардык сагынычы, арманы баласында болуп келет.